Социалдык келишим долбоорунун алкагында Жалал Абад шаарында аз камсыз болгон 75 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилди. Сертификаттарды тапшыруу аземине Жогорку Кеңештин депутаттары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жалал Абад шаарынан 75 үй бүлө. Анан эмки жылы дагы биз азыр ушул санын көбөйтүү боюнча ошону караштырып атабыз. Анан сиз айткандай 100 000ден тышкары ошол РСК, Айыл банк менен иш алып барып атабыз. Ошол социалдык келишимди аткарган, ийгиликтүү, жакшы алып барган ошол келишимдердин 100 000 алган үстүнө 200 000ден дагы пайызы жок ошондой кредит берилсин деп азыр ошону сүйлөшүп атабыз. Себеби дегенде көп жерлерде дагы ошол маселе туулуп атат. Дагы жакшы өнүктүрөлүү ишкердигибизди ошого акча жетпей калып атат деп. Анан ошол себептен ушундай ишти караштырып атабыз. Мен быйыл жаңы алуучумун. Ошо катышуучулардын жаңы. Ошол бизнес идеямды ушул ишке ашырайын деп ушул иш менен баштадым. Өзүм кабыкчумун. Элдин талабына жараша ушул заказдарды баштадым. Анан ошол элдин талабына карап ошо ишимди баштайын деп атам быйыл, Кудай кааласа. Ага катар Сузак районундагы аз камсыз болгон 250 үй бүлөгө да социалдык келишимдин негизинде 100 000 сомдон грант берилди. Анан кийин мына жөлөк пул боюнча өзүңүздөр билесиздер, мурда канча татаал болчу. Жөлөк пулга каттанып алыш. Азыр мына жеңилдетилген түрдө болуп атат, жеңилдетилип атат. Бундагы ушул биздин азыркы бийликтин туура саясатты алып баруусу. Жергиликтүү бийликтин дагы ушул азыркы эли журтка болгон камкордугу, жакшы иштегендиги болуп атат. Кудай көрсө дагы иштериңиздер дагы алдыга чыга берсин. Мына сиздер дагы азыр жөлөк пулду алганыңыздан кийин ушул кайтарымсыз акчалай каражатты алганыңыздан кийин максаттуу пайдаланышыңыздар керек. Максаттуу пайдаланып, ушу бала чагаңыздарга, үй бүлөңүздөргө, урук туугандарыңыздарга, эли журтка кызматта турган ушул ишканаларды ачышыңыздар керек. Иш орундарына түзүп беришиңиздер керек. Анан кийин өзүңүздөр билесиздер, азыр биз Жогорку Кеңеште көтөрүп атабыз. Анан кийин алданып калып туруп, анан жанагындай финансылык пирамидага салып койбоңуздар. Бул жерге проектини жазып келип, мал чарбасына же тигүүсегине же дагы башкага деп жазып келип алып, каражат түшкөндөн кийин башка жака кодоруп же болбосо алданып калбашыңыздар керек. Социалдык келишим долбоорунун максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгарууга түрткү берүү жана эмгекке тартуу менен жашоо сапатын жакшыртуу болуп саналат. Кайтарымсыз негизде 100 000 сомдон алган үй бүлөлөр бул каражатка ишкердик баштайт. Бул деген акча, мен азыр Жалал Абадта да айтып кеттим, сиздерге да айтарым, бул алынып аткан акчалар баары сиздердин балдарыңыздардын ырыскысы. Сиздер ошол азыр багып өстүрүп чоңойткан балдарыңыздарга берилүүчү акчанын эсебинен мындай камкордук алып отурасыздар. Ошол акчаларды ошол балдарыңыздардын келечеги үчүн жумшап, ошол балдарыңыздарга бүгүнкү күндөн баштап ошол акчаны аларыңыздар менен капиталдык жанагы түзүм кылып, ошол балдарыңыздар чоңоюп, эр жетип, өлкөгө, мамлекетке кызмат кыла турган мезгилге жеткенде ошол сиздердин бүгүнкү түптөгөн капиталыңыздар чоң ийгиликтерди алып келсин. Мен 100 000ге жазылдым. Мал алам дедим. Мал алып, малым багып, эгер 5 литрден сүт берген болсо, 30 сомдон неме кылсам, 150 сом пул болот. Аны ошо 1 ай 10 күндүгүн 1 айлыгын эсептеп чыгардык. Эми ошону акча тийсе, бизде мал базардан мал алып берет, ошо малды багып өндүрүп, өзүм багып, балдарыма ошону камсыздап неме кылабыз. Рахмат ушу бизди неме кылгандарга, айыл башчыларга, ушу бизди неме кылып колдоп иштеткен немелерге рахмат чоң. Өткөн жылы социалдык келишимдин негизинде 50 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Мында алар өндүргөн продукциялардын көргөзмөсү да болду.
Быйылкы жылы социалдык келишим аркылуу кайтарымсыз жардам өлкө боюнча 10 000 адамга берилет. Ал эми өткөн жылы өлкө боюнча 2800дөн ашык жакыр адамдар мамлекет тарабынан кайтарымсыз грант алышкан. Нуриза Хамракулова, 7 канал, Жалал Абад.